Бүгүнкү актуалка рубрикабыздын бүгүнкү теманын алкагында аз пранк жүргүзөбүз. Эми мына кече жакында как раз ошо талапкерлер кармалышты. Ошо шайлоо боюнча добуштарын берип помощнигинен саттырам деп атыпчы. Эми ушул боюнча аз биз пранк кылалы деп чечтик. Саламатсызбы эже, 1 мүнөткө уруксатпы? Это я к чему? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Нурлан Абазбеков менин атым. Ак кеме партиясынын лидеринин жардамчысы болом. Калипов Алихан Турарович. Биздин партияга шайлоо элди аттыңыз беле? Же кимге? Көрөбүз да. Эме болуп атат, биз эми сөздүн ачыгы мындай жактап калып атат шайлоочу. Жардам катары бир аз кичине эмет кылсак, бизге шайлап койсоңор деп атканбыз да. Болду, Кудай кааласа шайлайбыз. Жо биз азыр эле шайлап койбойсузбу? Жок. Бир аз тыйын беребиз байке. Жок. Голос сатпайсызбы? Голос сатпайсызбы? Немем жок да. Айылда да. Паспортпу? Ал эстеби? Паспорт бердим да, бирок Айылга барышыңыз керек туруп. айылга барыш керек да. Ошого барып. Жол керегиңизди төлөп беребиз байке. Жок, мен уже бүгүн Россияга учуп жатам. Сизби? Болсо эмне? Голос сатпаңыз негизи? Жок. Макул болду. Саламатсыздар кыздар. Кимге шайлайлы деп аттыңар эле? Шайлоодо. Бизге шайлап койсуңар, Ак кеме партиясына. Студентсиңер да негизи? Кайсы жакта окуйсуңар? Медакадемия. Студенттер жашоосу эме эле, биз түшүнүп атабыз, биздин лидер дагы ошол эме берди да. Чоңуз койсоңуз? Эме жагын түшүнбөйм. Кече бизде совещание болду. Бизде эми эл кыйналып аткан көрүп турат. Чоң башчылар чет мамлекетте окуп келген да, Кембриджде окуп келген, билесиздер да Кембриджде. Анан ошо элди мындай шайлайт дейт агелечи. Голос бересиздер, любой бир партиянын бир кимге шайлайын деп атасыздар, бир ой жүгүртүп атасыңар да. Биздин партияга шайлап койсо, биздин Ак кеме партиясы ошол кемеге Кыргызстанды салып туруп сүйрөп кетели деп атышат да, биздин лидерлерчи. Анан жардам катары жөн эмес. Жардам катары бир аз тыйын берип коелу деп чечтик да. Бизге шайлап койсоңор. Биздики эмес эмес да. Эме боякта эмес. Тиги пропискабы? Биз паспорт эле жөнөтүп койсор болот биздин WhatsAppка эле. Ар бир голоско 1000 сомдон да. Жок, сатпай эле, бул жардам катары болуп атпайбы? Эмеңерди? Паспорт жок эле. Вообще паспорт жокпу? Ломбардтабы? Бирөө жаңы эле бирөөдөн сурасам Ломбардта дейт. Ак кеме кайсы партия эле? Эштеке камерама тартпай элеби? Пранк болчу да. Мен сатмакмын, бирок мен голосумду сатам. Что? Опять? Ак кеме партиясынын лидеринин жардамчысы болом, помощнигичи. Биздин партияга шайлайлы деп аттыңыздар беле, же кимге шайлайлы деп атасыз? Мен эч кимге эч нерсе айта элекмин. Айта элексизби? Бизге шайлап койсуздар өзү. 1000 сомдон берип атабыз да. Сразу эле паспортуңузду берип койсоңуз, биз болду. Шайлоо барып эле коесуз, 1000 сом берем болду. Адамдар тиктеп турат, корком да мен. Камап коебуз деп коебуз атпайбы? Сильное заявление. Ошондочу, ким? Телевизордон айтып. Өкмөтпү? Айтып да, биз айтпайсыз да, сиз биз голос саттык деп. Корком мен, айтып атат, голосуңду сатпагыла, саткан адам камалат. Саткан адам камалат дейт, сатып алганчы? Мен да камалып калышым мүмкүн экен анда. Жок, мен сатып алган жокмун, негизин айтам. Жок, мен жаатан толтура голос сатып алгам. Сиз мен айта салмаңыз, макулбу? Мен да сизди айтпайм, Экөөбүз бири-бирибизди айтпайлы. Точно айтпайсызбы? Жок, Кудай сактасын, мен. Айтып салбаңыз аны эже. Мен мындай Кыргызстан үчүн күйүп атам. Жөн эле голос сатып алып өрмөк болуп турабы? Депутатка барып атам мисалы үчүн. Жөн эле акча бере бербейм да. Голос сатып алдым. Эми аякка баргандан кийин да иштешим керек да. Адамдар тиктеп турат го. Корком да. Туура, коркуңуз эже. Бул пранк болчу, пранк. Пранк дегенди билесизби? Алдамчы дегенби? Жок, биз тамашага салып атканбыз. Элдер текшерип көрөлү дегенбиз. Жок, корком
голос сатабы, сатпайбы деп. Жанатан бери голос сатып атат. Мына сиз жакшы, корконуңуз жакшы экен. Бирок коркпой эле сатпашыңыз керек болчу да. Анткени бул эме деш керек болчу да. Мен коркпой, негизи эле сатпайм дешиңиз керек болчу да. Биз голос сатып атабыз да. Негизи корком, чыга иш жака барган эмесинде турасын айттым да. Шайлоого да барган. Өкмөттөн корконуңуз жакшы экен. Өкмөт айтып атат, значит камайт. Анткени кече бирөө голос сатып алам деп чыкты, бир депутат. Эми камалган билбейм, бирок эмеден четтетилди. Шайлоодон болду, катыша албайт. Бизде ошо мынакей камералар тартып атат. Ошон үчүн сатпаңыз голосуңузду, элге да айтыңыз сатпаш керек экен деп. Макулбу? Макул, рахмат. Ассалам алейкум байке. Кандайсыз байке? Жакшыбы, ден соолуктан. Кандай турасыздар? Шүгүр. Биз эмеден келдик, АКМ партиясынан. Биздин партиячы байке, биздин программа, биз иштейбиз чын элечи. Биздин программада бар, жана иштейм деген кишилер бар да, башкаларда эмес. Анан биз жөн эле эмес, бир ошо шайлай тургандарга бир аз баарыбызга сизге жардам керек, мага жардам керек, баарына жардам керек азыр. Бир аз жардам кылып жүрөбүз да. Бир аз биздин партияга шайлап койсоңуз эле. Эмеңиз деле кереги жок да. Ассалам алейкум. Өзүңүз деле кереги жок, мындай паспорт же болсо данный жазып алсам эле. Барып ойлосоңуз. Мен сата албайм. Кыргызстан келечегин сатабыз да, сатсак. Ар бир жаран голос сатып атпайсызбы? Ушу туура эмес кылып атышат. Төп сатып албай элебиз байке, жөн эле жардам берип Жок, атабыз. ошо жардамың ошол да. Например, 5 жылга алган акчаны бөлүп кой. Күнүнө 1 сомго да чыкпай калат да, мына карагандачы. Ошо келечегибиз сатып алып, бала чаканын келечегинчи. Аны түшүнбөйт элчи. Ошондой болот. Акча эч нерсени чечпейт да. Чечпейт да. Келечекти ойлош керек да. Балдарга эмнени калтырабыз өзүбүздүн артыбызда. Кеп ошондо да. Эми ошол сиз бизге бир аз эметсеңиз, биз сиздин келечегиңизди, элдин келечегин ойлойсуз да бир. Андай болбойт да. Акча менен эч нерсени чече албайт да. Акча берем деген партия ал, иштебеген партия ал. Макул байке, туура чоңураак бул пранк болчу. Мына бияка карап коңуз, камера тартып атат. Ошо сизге ошон патриоттор болсун деп эметип жүргөнбүз. Анан чындыгында көбү оңой экен сатып алыш голос дечи. Мен ойлоп койдум, партия ачсам, акчам болсо жөн эле депутат болчу да экенмин да. Бирок жанагы азыр өкмөт так тийип атпайбы, Кудайга шүгүр, өкмөт иштеп атат азыр чындап элечи. Азыр иштеп атат. Кармап атат голос саткандардычы. АКМ партиясынан лидердин жардамчысы болом да. Биз ошо агитация кылып жүрүп, шайлоо аз калбады, бир аз убакытчы. Ошо бир аз эл бизге шайласа, биз да элге жардам берсек деп. Эме менен. Каршы эмеспи? Каршы эмеспиз. 1000 сомдон берип атасыз. Паспорт жаныңызда. Паспорт жанында жок эле. Паспорт керек да. Жанында жок эле. Сразу эле 1000 сом бермекмин. Акча берип атасың. Неге? Эми шайлайсыздар да. Бере турыңыз. Акча бербегиле шайлайсыздар. Неге? Эмне үчүн акча бересиз? Бир голос үчүнчү. Дары сатабы? Жана магазинби мусульманский? Андай жок болуш керек, Жок болуш керек. Жок, жалда бар дейт го. Билбейт демис анда. Ичинде жок го, сурап көрүңүздөр. Мындай текке кетпесин депчи голосторуңар. Билбейм мен, андай болбойт го дейм акча. Болбойбу? Ооба. Неге? Шарият боюнча болбойбу? Доз сат. Эмне болмок эле? Сиз алып койсоор биз жардам берип коебуз. Ал эмес деп жок, негизи маселеси. Мейли, рахмат. Байке тамаша. Пранк болчу. Телеканалдамыз, Марва ТВдан. Мынакей машинада камера тартып атат. Андай. Алла разы болсун. Бекем болсо ошондой. Сатпаш керек. Здравствуйте. Нурлан Абазбеков, партия АКМ. За нас проголосуйте, пожалуйста. Я уже голосую. Деньги есть. А кого за кого? Мы вознаградим. Не за бесплатно. Рахмат. Они тоже вознаградят. АКМ. АКМ? Партиясы Акчалай жагынан деле эметип коебуз байке. Жакшы партия. Ушу кемеге салып Кыргызстанды сүйрөйлү деп атабыз да. Кана эмес барбы? Ооба да, интернеттен шашпай бүтүп калсаңыз болот. Программа бүт бар. Бир голоско 1000 сом берип атабыз байке. АКМ партия. АКМ. Жок, бизге тийини кереги эле жок таксыр.
Деньги есть. Өзүңүз эле шайлайт Өзүнө шайлайсыз. За, эмен шайлайын. Патриот экенсиз, молодец байке. Пранк болчу. Эмен шайлайын дегенбиз сана. Ишил өзүңүз чечим менен, сатпаңыз. Мынакей урматтуу туугандар, пранк болду, ар кайсы жерден аракет кылдык, тарттык, саткандар болду, сатылгандар болду. Патриоттор да болду ичинен. Эң негизгиси саясатка аралашпайм, келишпейм, башым оорубайт дегендер да болду. Кыскасы биздин максат жеткизе турган ошол келаткан шайлоодо чыныгы патриот болуп, чыныгы кыргызстандык болуп барып шайлайлы, жана чын жүрөктөн эч кимге алданбай, сатылбай, ошол чын жүрөгүбүздөн ошол партиянын болобу бир одномандатный округдан чыгып аткан болсо, ошол өзүбүздүн ошол кишинин, то есть ыйманына карап, ошол кишинин адебине, билимине, илимине карап шайлайлы. Жана ушинтип эмонго жөн эле чыгып алып элем азыр пранк кылып ар кимге голос предлагать этип көрдүм. Мындан мага караганда ишеничтүү кишилер келиши мүмкүн да, туугандарың келиши мүмкүн, кошунан келиши мүмкүн, бир туугандарың келиши мүмкүн, буга шайлап кой, мынча сомдон берип атат деп алдашы мүмкүн. Тигиндей мындай кыскасы мынакей арасынан биздин пранкка катышуучулардын арасынан өкмөттөн корккондор да болду. Өкмөт да мына иштеп атыптыр. Анан ошонун ичинен көбү ушул мындай бейкапар мамиледе экен да. Ошо эч качан бейкапар болбоңуз, саясатка киришпейм дегендер болуп калды. Тилекке каршы бирок антпешиш керек. Мен чын жүрөктөн, мен буюрса бияктан кандай болуш керек эле? Жооп, мен өзүм билем, өзүм ошол изденип, өзүм ошол бир талапкерге баа берип, өзүм шайлайм деш керек эле. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден жакшы таза шайлоого болот деп, жана ошо таза шайлоого барып, чын жүрөктөн ошол бир талапкерди шайлайт деген үмүттөбүз. Жакшы туруңуздар, Нурлан Абазбеков.